Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы термодинамиканын биринчи закону. Термодинамиканын биринчи законунун изопроцесстерде колдонулушу жана ошол процесстерде колдонулушундагы жумуш жөнүндө сөз болмокчу. Сабактын жүрүшүндө термодинамиканын биринчи закону менен таанышасыңар. Термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушун көрөсүңөр. Жана термодинамиканын биринчи законунун түрдүү процесстерде колдонуудагы жумушту аныктайт экенсиңер балдар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар ички энергия, жылуулук саны, жумуш, изопроцесстер, энергиянын айлануу жана сакталуу закону. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабактарда ушул энергиянын айлануу жана сакталуу закону жөнүндө дагы сөз кылып кеттик элек. Деги эле механикадагы энергиянын айлануу жана сакталуу закондору кандай? Кана эстеп көрөлүчү. Мисалга, энергиянын айлануу жана сакталуу законун төмөндөгүдөй бир эки мисал менен түшүндүрүп кетели. Мисалы, жыгач бурсогун кандайдыр бир таянычтын үстүндө, же болбосо столдун үстүндө F1 күчү менен сүйрөйт турган болсок, демек бул жыгачка кандай күчтөр аракет этип атат дагы, жыгач кандай энергияга ээ болот? Албетте, бул жерде жыгачтын ээ болгон энергиясы потенциалдык жана кинетикалык. Демек, потенциалдык энергия эмне экендигин, кинетикалык энергия эмне экендигин дагы билебиз. Кинетикалык энергия деген бул ошол нерсенин кыймыл энергиясы, потенциалдык энергия болсо нерсенин бул жерде биздин учурда стол менен жана ошо жер менен аракеттешип аткан өз ара аракеттешүү энергиясы. Ошондой эле балдар, бул жерде брусок столдун үстү менен сүрүлүүдө анын механикалык энергиясынын кандайдыр бир бөлүгү балдар ошол стол менен брусоктун беттерин ысытууга кетет. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, бул жерде брусок стол аркылуу жылууда энергиянын кайсы бир бөлүгү ички энергияга дагы айланат экен балдар. Демек балдар, бул жерде толук энергиябыз эмнеге барар экен? Потенциалдык энергия менен кинетикалык энергиянын суммасына. Ошону менен бирге бул жердеги системадагы толук энергия менен ички энергиянын суммасы ар дайым турактуу сакталат дейт. Бул демек энергиянын сакталуу законун берет механикадагы. Дагы бир мисалга кайрылып көрөлү. Темир шарикчесин кандайдыр бир бийиктиктен темир тактайга таштайлы. Анда эмне болот? Мына бул жерде эки жебе менен потенциалдык энергиянын жана кинетикалык энергиянын маанилери көрсөтүлүп турат. Башында биз шарикти таштай электе, албетте бул жерде ылдамдык 0-го барабар дагы, кинетикалык энергиябыз 0-го барабар болот. Башкача айтканда, кинетикалык энергия эмес, бул жерде максималдуу потенциалдык энергия болот. Анткени биз шарикти кандайдыр бир бийиктикте кармап турганда, ошол бийиктикке жараша шарик максималдуу потенциалдык энергияга ээ. Эми, эгерде биз шарик кое берет турган болсок, анда силер мынакей кинетикалык энергия менен потенциалдык энергиянын өзгөрүшүн байкап атасыңар. Демек, потенциалдык энергия бийиктиктин азайышы менен азаят экен дагы, кинетикалык энергия тескерисинче ылдамдыктын чоңоюшу менен өсөт. Бирок, ал шарик темир тактайына келип тийгенде эки энергия тең 0-гө барабар болуп калат. Анда биздин энергиябыз каяка кетти? Энергиянын айлануу жана сакталуу закону боюнча бар энергия жоголбош керек. Демек балдар, мына ушул жерде тактай менен шариктин тийишкен жеринде шарик дагы, тактай дагы кичине температурасы өзгөрөт, температурасы жогорулайт. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, тактай ошол шариктин кинетикалык жана потенциалдык энергиясы тактай менен шариктин ички энергиясына айланып кетти деп айтат экенбиз балдар. Мына бул жерде дагы биз ушул энергиянын айлануу жана сакталуу законуна мисалды көрүп атабыз. Демек, энергиянын айлануу жана сакталуу закону дегенибиз эмне экен балдар? Механикалык энергиянын айлануу жана сакталуу закону боюнча биз айттык элек, жаратылышта энергия жоктон пайда болбойт жана бардан жок болбойт. Ал бир түрдөн экинчи түргө жана бир формадан экинчи формага гана өтүп турат дейт. Мына бул закон энергиянын сакталуу жана айлануу закону деп аталат. Эми механикадагы энергиянын айлануу жана сакталуу законунун кайталануусунун себеби балдар
термодинамиканын биринчи закону деп аталган закон дагы мына ушул энергиянын айлануу жана сакталуу законунун эле өзү болот экен. Болгону бул жылуулук процесстеринде колдонулган. Же болбосо ошол нерсенин же болбосо газдын ички энергиясын карай турган болсок, ошол газдын ички энергиясынын сакталуу жана айлануу закону термодинамиканын биринчи закону деп аталат экен балдар. Буга дагы мисал карап көрөлү. Термодинамиканын биринчи законун жобосун чыгарган окумуштуулар бул немец окумуштуусу Юлиус Роберт фон Майер жана англиялык окумуштуу Джеймс Прескотт Жоуль болгон. Ал эми ал законду толугу менен аныктап, аныктама катарында берген окумуштуу немец окумуштуусу Гельмгольц болгон экен балдар. Энергиянын сакталуу жана айлануу законун биз жылуулук процесстеринде карап көрөлү. Мына бизге берилгендей жеңил, сүрүлүүсүз жүрүүчү поршени бар идиште газ бар дейли. Эгерде биз ушул газды бир эле убакытта астынан жылуулук берип ысытып, ошону менен бирге сырттан жумуш аткарып поршенди кысап турган болсок, анда бул жерде берилип аткан жылуулук саны жана сырттан аракет этип аткан жумушубуз математикалык түрдө мындай жазылат экен. Дельта U барабар А штрих кошулган Q. Берде дельта U дегенибиз ички энергиянын өзгөрүшүн берет экен. Башкача айтканда, бир эле убакта ушул жылуулук берип жана сырттан жумуш аткарсак, бул экөөнүн суммасы ушул газдын ички энергиясын өзгөртүүгө кетет экен. Мындан биз берилген жылуулук санын чыгара турган болсок, ал ички энергиядан ушул тыштан берилген жумуштун чоңдугун кемиткенге барабар экен. Ал эми биз мурунку сабактардан өткөндөй, сырттан аткарылган жумуш эмнеге барабар эле? Бул ушул газдын аткарган жумушуна тескери чоңдук дегенбиз. Анда ордуна кое турган болсок, Q барабар дельта U кошулган А деген формула келип чыгат экен. Мына ушул формула балдар термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушу деп аталат экен балдар. Мында А ички, ушу газдын ички жана А штрих болсо сырттан аткарылган жумуш. Дельта U дегенибиз ички энергиянын өзгөрүшү, ал эми Q деген системага берилген жылуулук саны. Демек, системага берилген жылуулук саны ал системадагы газдын ички энергиясын өзгөртүүгө жана ушул газдын жумуш аткаруусуна жумшалат экен балдар. Термодинамиканын биринчи законун айта турган болсок, системага берилген жылуулук саны анын ички энергиясын өзгөртүүгө жана сырткы күчтөрдүн жумушуна каршы жумуш аткарууга жумшалат дейт. Бул жерден ички энергияны дагы эске түшүрө кетели. Ички энергия дегенибиз эмне эле балдар? Албетте, ички энергия дегенибиз газдарды түзгөн бөлүкчөлөрдүн, бул жерде бөлүкчөлөрдүн ролун атом же молекула аткарат, кыймыл энергиясы менен алардын өз ара аракеттешүү энергияларынын суммасы ал газдын же нерсенин ички энергиясы деп аталат дегенбиз. Мына бул жерде бир атомдуу идеалдык газдын ички энергиясынын формуласын көрүп турасыңар, ошондой эле реалдык газдын ички энергиясынын формуласын көрүп турасыңар балдар. Демек балдар, термодинамиканын биринчи закону ушул газдардагы же заттардагы жылуулук кубулуштарында колдонулган энергиянын сакталуу жана айлануу законунун эле өзү болуп саналат экен. Азыр болсо балдар, бир суроого жооп берип сабагыбызды бышыктайлы дагы, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Бала топту жогору көздөй ыргытты. Топ кандайдыр бийиктикке барып, кайра жерге түшөт. Ошол топтун эң чоң бийиктиктеги чекитте потенциалдык жана кинетикалык энергиялардын маанилери кандай болот? Биринчи, потенциалдык энергия 0, кинетикалык максимум. Экинчи, потенциалдык энергия максимум, кинетикалык энергия 0. Үчүнчү, потенциалдык жана кинетикалык энергия экөө тең 0-гө барабар. Төртүнчү, потенциалдык энергия максимум жана кинетикалык энергия дагы максимум маанисине барабар. Кана ойлонуп туруп жооп бергиле. Бул жерде дагы ошо энергиянын айлануу жана сакталуу законун эске түшүрсөңөр болот. Биз жогоруда эле мисалдарды айтып кеттик, кайсы учурда максимум, кайсы учурда 0-гө барабар болот деп. Мен оюмча бул жерде эле туура жоопту таптыңар болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп экинчи экен. Потенциалдык энергия максимум мааниде, ал эми кинетикалык энергия 0-дө. Албетте, эгерде топту жогору ыргытканда биз айтып атабыз эң максималдуу чекитте деп. Ошол чекитте топ ыргып барып токтойт дагы, токтогон учурда албетте ылдамдык 0-гө барабар. Демек,
тиешелүү түрдө кинетикалык энергиябызда нөлгө барабар. Ал эми ошол чекитте эң максималдуу бийиктик, демек биздин потенциалдык энергиянын формуласы боюнча mgh, демек бийиктик канчалык максимум болсо, анда потенциалдык энергиябыздагы эң максимум майниге барабар. Демек, бул жерде туура жообубуз экинчиси экен балдар. Сабагыбызды андан ары улантабыз балдар. Эми балдар, ушул термодинамиканын биринчи законун ар кандай изопроцесстерге колдонуудагы жумушту аныктап көрөлү. Биз изопроцесстер эмне экендигин жана кандай изопроцесстер бар экендигин мурунку сабактардан өттүк элек, кана эстеп көрөлүчү. Биз айткандай, демек балдар, кандай изопроцесстер бар? Биз айттык элек, биринчиси изотермалык процесс, температура турактуу кезинде жүргөн процесс. Экинчиси изобаралык процесс, үчүнчүсү изохоралык процесс. Изобаралык дегенибиз басым турактуу кезинде, изохоралык дегенибиз көлөм турактуу кезинде, жана төртүнчүсү дагы бар эле адиабаттык процесс. Башкача айтканда, сырткы чөйрө менен жылуулук алмашпаган учурдагы жүргөн процесс дедик элек. Термодинамиканын биринчи закону кандай аткарыла тургандыгын көрөлү балдар. Анда эмесе биринчи изотермалык процесске кайрылалы. Изотермалык процесс мынакей биз көрүп тургандай термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушун көрүп турабыз. Изотермалык процесс дегенибиз эмне эле? Бул температура турактуу кезинде басымдын көлөмдөн болгон көз карандылыгын көрсөтүүчү процесс дегенбиз. Эгерде газга жылуулук бере баштасак, анда температура турактуу калган учурда газ жумуш аткарат дагы порошенди кандайдыр бир аралыкка чейин түртөт экен. Же болбосо газ кеңейет, температура турактуу кезинде. Анын математикалык туюнтулушун жазат турган болсок, демек Т барабар константа болсо, анда бул жерде ички энергиянын өзгөрүшү дагы константа же болбосо турактуу. Же болбосо аны нөлгө барабар десек болот. Эгерде ички энергия өзгөрбөсө, анда албетте ал нөлгө барабар. Демек биздин формулабыз термодинамиканын биринчи закону эгерде дельта U барабар 0 болсо, анда Q барабар A деген эле формуланы алат экенбиз. Демек бул эмне деген түшүндүрөт? Бул балдар ушул изотермалык процесс учурунда системага берилген жылуулук саны толук бойдон система тарабынан жумуш аткарууга жумшалат дейт балдар. Мында эгерде Q чоң 0 болсо, же болбосо системага жылуулук берип атканда биздин жумушубуз дагы оң жумуш болот экен. Ал эми ошол эле системабыздан жылуулук ичине эмес, тескерисинче системабыздан сырткы чөйрөнү көздөй жылуулук чыгып аткан болсо, анда биздин жумушубуз дагы тескери жумуш болуп саналат экен балдар. Бул демек изотермалык процесстеги термодинамиканын биринчи законунун туюнтулушун көрдүк. Экинчиси изобаралык процесс. Изобаралык процессте кандай болот экен? Изобаралыкта биз айткандай басым турактуу кезде жүрүүчү процесс дедик эле. Мынакей эгерде бул жерде дагы жылуулук бере баштасак, анда температуранын чоңоюшу менен албетте басым турактуу калыш үчүн газ жумуш аткарат. Учурдагы изобара сызыгында көрүп атасың, мына басым турактуу кезде ал көлөм огуна абсциссага параллель жайгашкан түз сызык болот. Эми гана чыгарып көрөлү, аны дагы P барабар константа болсо, анда формулабыз ошол түрдө эле калат. Башкача айтканда температуранын өзгөрүшү ички энергиянын өзгөрүшүнө алып келет, жана берилген жылуулук саны демек ички энергиянын өзгөрүшүнө жана жумуш аткарууга жумшалат экен. Мында дагы эгерде Q чоң 0 болсо, A оң жумуш аткарат, башкача айтканда системабыз оң жумуш аткарат. Ал эми Q кичине 0 болсо, анда системабыз терс жумуш аткарат экен. Бул демек изобаралык процесс болду, балдар. Эми үчүнчү процесске кайрылалы. Ал изохоралык процесс дедик элек. Изохоралык деп өзү эле айткандай көлөм турактуу кезинде жүрүүчү процесс. Мында дагы жылуулук бере баштайлы. Мында силер көргөндөй биздин порошен жылган жок. Эмне үчүн? Анткени изохоралык процессте көлөм турактуу сакталат деп атабыз. Анда эмне болот экен? Эгерде көлөм турактуу болсо, анда биздин системабыз эмне кылат? Жумуш аткарбайт. Анткени көлөм турактуу болсо, көлөмдүн өзгөрүшү нөлгө барабар, а көлөмдүн өзгөрүшү болмоюнча, албетте жумуш аткарылбайт. Демек, жумушубуз турактуу жана нөлгө барабар. Анда термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтушу кандай түргө келет экен? Q барабар дельта U. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, балдар, системага берилген жылуулук саны толук бойдон ошол системанын ички энергиясын өзгөртүүгө гана жумшалат экен. Мында
Эгерде сырттан жылуулук берилсе, анда ички энергия дагы оң маани алат. Жана тескерисинче жылуулугу системадан сырткы чөйрөнү көздөй чыгып жатса, анда ички энергиябыз дагы азаят дегенди түшүндүрөт. Биринчисинде ички энергиябыз жогору өсөт, ал эми экинчисинде албетте ички энергиябыз азаят дегенди түшүндүрөт экен. Жана төртүнчү процесс болгон адиабаттык процесске кайрылалы балдар. Адиабаттык процесс деген кандай процесс эле балдар? Эстеп көрүлөчү. Адиабаттык дегенибиз мынакей силер көрүп тургандай Q барабар 0 деп атат. Башкача айтканда, системанын сырткы чөйрө менен жылуулук алмашуу болбогон учурдагы жүргөн процесс дегенбиз. Эсиңерде болсо, изопроцесстерди өткөндө бул адиабаттык процессти түшүндүргөн тажрыйба менен дагы тааныштык элек. Демек, бул учурда биздин чыгарган термодинамиканын биринчи закону кандай түргө келет экен балдар? Анда газ ички энергиянын эсебинен жумуш аткарат экен. Же кеңейет, эгерде ички энергиябыз жогоруласа, жана кысылат, ички энергиябыз азайса. Демек, анда биздин формулабыз кандай түргө келет экен? Мында Q барабар константа, же болбосо 0-гө барабар. Эгерде жылуулук алмашуу жүрбөсө, албетте жылуулук алмашуу 0-гө барабар деп айтсак болот. Анда биздин формулабыз минус дельта U барабар А деген түргө келет экен. Берде минус дельта U дегенибиз системадагы аткарылган жумуш ушул ички энергиянын азайышынын негизинде жүрөт экен балдар. Эгерде башында ички энергиябыз өсөт турган болсо, анда аткарылган жумуш дагы оң жумуш болот. Тескерисинче ички энергиябыз азайса дагы биз оң жумуш аткарат экенбиз. Анткени ички энергиянын азайышы менен дагы поршень кайра төмөнгөстөй келип атса, ал сырттан күч аткарган жок. Ошол ички энергиясынын эсебинен жумуш аткарат. Ошондуктан мында дагы жумуш оң болуп саналат экен балдар. Мындай адиабаттык процесс жаратылышта абдан чоң масштабта кездешет. Мисалга, жылуу аба кеңейип жогору көтөрүлүп, ал эми жогору жактан температуранын төмөндөшү албетте ал абаны муздатат. Адиабаттык процессти жаратылышта чоң масштабта байкасак болот. Мисалга, суу буусунун айлануусун карап көрө турган болсок, суу буусу күн ысыганда бууланып жогору жакка көтөрүлөт. Жогору жактан болсо температуранын төмөндөшү менен алардын ички энергиясы азаят дагы, ал кескин түрдө муздайт дагы, конденсацияланат. Конденсацияланып, ал суу тамчыларына айланып булуттарды пайда кылат экен балдар. Ушунун өзү эле адиабаттык кеңейүүнүн бирден бир жаратылыштагы табигый мисалы болуп саналат экен балдар. Мына балдар, демек биз силер менен ушул изопроцесстердеги термодинамиканын биринчи законунун колдонушун карап өттүк. Азыр болсо дагы бир 2 суроо менен сабагыбызды бышыктайлы дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе биринчи суроого көңүл берип барам. Идеалды газ адиабаттык кеңейет. Бул учурда газдын температурасы жана басымы кандай өзгөрөт? Биринчи, температура жана басым өсөт. Экинчи, температура азаят, басым өсөт. Үчүнчү, температура жана басым азаят. Төртүнчү, температура өсөт, басым азаят. Кана ойлонуп көрүлө. Мен оюмча жакшылап көңүл бөлүп угуп турган болсоңор, бул суроого деле оңой жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп температура дагы, басым дагы азаят экен балдар. Эмне үчүн? Адиабаттык процессте биздин термодинамиканын биринчи закону минус дельта U барабар А деген түргө келет. Ички энергиянын өзгөрүшү температурага түз пропорциялаш. Башкача айтканда, ички энергиянын өзгөрүшү менен температура дагы төмөндөйт. Ал эми температура болсо басымга түз пропорциялаш. Температуранын төмөндөшү басымдын дагы азайышына алып келет экен. Демек, адиабаттык кеңейүүдө албетте басым дагы, температура дагы эмне болот экен? Азаят экен. Кийинки суроо. Изотермалык процесстеги термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушун көрсөт. Биринчи, Q барабар А, экинчи, Q барабар дельта U, үчүнчү, Q барабар дельта U кошулган А, төртүнчү, минус дельта U барабар А. Ана изотермалык процесстеги термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушун көрсөткүлө. Биз жогору деле өттүк, карап айтып кеттик. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп Q барабар А экен. Эмне үчүн? Анткени изотермалык процессте биз айтканбыз температура константа, температура өзгөрбөйт деп. А температура өзгөрбөсө, ал ички энергияга түз пропорциялаш дагы, ички энергиябыз дагы
эмне болбойт экен? Өзгөрбөйт экен. Демек, ички энергиябыз нөлгө барабар болсо, анда бул жерде биз термодинамиканын биринчи законунан Q барабар А деген формуланы алат экенбиз балдар. Мына балдар, биз силер менен ушул термодинамиканын биринчи закону жөнүндө кеңири сөз кылдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн балдар, биз силер менен термодинамиканын биринчи закону менен тааныштык. Термодинамиканын биринчи законунун математикалык туюнтулушун көрдүк. Жана термодинамиканын биринчи законунун изопроцесстердеги колдонушундагы жумушу кандай боло тургандыгын дагы аныктадык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды аяктайлы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.